Алтын күмүш жакыттан, бермек мейлик аухар болсун бакыттан, алмаштыргыс баа жетпеген мээрими бул дүйнөдө табылбай баштан. Демекчи, салтанаттуу кечебиздин баштап алуу үчүн азыркы сөз кезегин сезим шыбыры, айылында калган балалык, мекенин көркү ырымдын бал эргүү аттуу 4 китептин автору Чыңгыз Айтматов, Хакин Алмазбеков, Курман Жандатка Албол Осмоновдун эселик медалы, Албулдун алтын калеми, төш белгилеринин Алишер Нови ордени, мыкты жетекчи, ыйык тил төш белгилеринин ээси, поэзия ордосу көркөмалий коомдук бирикмесинин жетекчиси, биздин устазыбыз Клара Ниязовага сөз кезеги берет. Биздин кечээ коноктору, агайларым, урматтуу аза бележикли эжелерим, баардыгыңыздарды бүгүнкү кутмандуу күнүңүздөр менен ушул күндө жакшылыктар ушу жамгырдай жаап турсун баардыгыңыздарга. Урматтуу коноктор, биздин ушул бүгүнкү кечебизди сыйлап, бизди сыйлап, акындардын калемин сыйлап, баардыгыңыздар ушул жерге бизге мейманга келип атканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирип кетем. Аманчылык каалайм баардыгыңыздарга. Чыгармачылыкта мына дайыма ушул өйдө жактап отурган ушул поэзиянын аймактары болгон агайларым, эжекелерим отурушат. Ушулардын жолу менен жолдоп, изи менен издеп биз бара жатабыз. Анан мына бүгүн ушул биздин мааракебиз болуп атат. 5 жылдын ичинде биз кандай иштерди алып бардык, кандай иштер жасадык эл алдында, элге кандай кызмат кылып атабыз, маданиятка канчалык бир салымды кошуп атабыз, мына ошол боюнча бүгүн азын олак сөздөр болот. Ошон үчүн ошого көңүлүңүздөрдү бурайын. Мен деле убакыттан көп сүйлөбөй эле коеюн. Калганын эми менден кийинкилерден уга бересиздер деп ойлойм. Көңүлдүү, жакшы отуруп поэзиянын ырлардан угуп дегендей көңүлүңүздөрдү сергитип кетиңиздер. Мен эми ушу айткандан менин шакиртим Алмазбек Козубаев деген жигитти чакырып коеюн. Биздин ушул азын олак Кутман күнүңүздөр менен Адайбек кечебиздин ардактуу коноктору, катышуучулары. Мына бүгүн ордо мүчөлөр үчүн өтө маанилүү күн болуп отурат. Себеби бирикмебиз түптөлгөндөн бери 5 жылдык жолду басып, аз да болсо артына чыйыр калтырып, нугун таап келатат. Тарых адамзат үчүн өтө маанилүү. Ал өзүнөн кийинки доор, эмки буун үчүн уяткаруучу да, сыймыктандыруучу да касиетке ээ. Учурунда эле салынмаган көп окуялар өз вазифасын мезгилге өткөрүп берген соң, ошентип баа бартып ычылат. Анын сыңарындай бүтүп, поэзия ордосундагы көз ачып жумганча 5 жылдык жолду басып, ушул аралыкта аздыр көптөр тарых жаратууга жарап келчигип калды. Бүгүнкү Адайбек кечебиздин маани маңызы да ушул өңүттөн каралып, анын басып өткөн жолуна салесеп салынып, жалпы поэзия көрөрмандарына отчет ретинде жасаган иштерибизди көрсөтүү болуп саналат. 2018 жылы Клара Ниязованын жетекчилиги алдында 5 кишиден гана түптөлгөн бирикме бүгүнкү күндө жүздөгөн жаңы мүчөлөр менен толукталып, катары калыңдап, утуру жаш таланттардын жаңы толкундарына эшигин ачып келет. Поэзия ордосунун туруктуу мүчөлөрү бул Адайбек мектептин босогосун аттап киргенден бери талант күчүн өстүрүп, сөз кереметтерин баптап, фантазиялык ойлоо табиятынын жаңы чектерине арыш койгонун улам жаңы чыгармаларынан баамдап келебиз. Айта кетсек, биздеги бирикме мүчөлөр жалаң гана поэзия, лирика менен чектелип калбастан, проза, поэма, эссе, этюд жазгандар да бар. Ошол эле Клара Ниязова, Кадыралы Мырзамбетов, Гүлсия Абдырасулова, Гүлнара Давлетовалар бир нече поэмалар жазышкан болсо, Разия Алимова прозанын дагы чебери. Ал эми жаш калемгерлерден Айтолкун Мухаммедовдун кызы Айдана Турсункулова, Асия Ахмедова, Клара Абибиллаева ырды да, кара сөздү да бирдей ала кетишкен таланттар. Ал эми Гүлжигит Кубанычбек уулу өзү чыгарган ырларга оонун да өзү жазып, өзү аткарып келет. Оон демекчи, бир нече авторлордун ырларына оондор чыгарылып, ырдалып жүрөт. Атай кетсек, алар Адилет Алыбаев, Клара Ниязова, Чынаркан Бектурова, Элмирбек Жеңишбек уулу жана башкалар. Саламатсыздарбы? Ушул жерде келип отурган бүгүнкү поэзия сүйүүчү коноктор, жалпы эле поэзия ордосунун
мүчөлөрү, силерди ушул бүгүнкү поэзия байрамы менен чын дилимден куттуктап кетким келет. Айрыкча поэзия ордосунун мүчөлөрү, силердин маекиңер куттуу болсун. Менин вазифама ушул поэзия ордосу түптөлгөндөн берки кыскача тарыхын айтып бериңиз деген сунуш түшүп, ошол боюнча кичине даярдандым эле. Анан бул жердеги агай эжелерди, улумдарын, таза кезендерди көрүп, өзүмчө сүздүм, өзүмчө толкундан бир аз айтар сөзүмдү да башкачалыкка буруп баратам. Негизинен биздин эми азыр техника өнүккөн заманда, мындан 5 жыл мурун жаңы Facebook баракчасына керек ошол жерден 18 жылдын жай айларында Клара Ниязова менен таанышып, анан өзүбүзгө ой келип, эми ушу жөн эле жүрүп бир иш баштабайлыбы деген ой келип, анан Клара эжекеге ушул акымдарды жаңы жазып, өз жолун таба албай жүргөн, чыгарып ошол Facebook баракчасына эле чыгармаларды чыгарып жүргөн акымдардын башын бириктирип бир уюм түзбөйлүбү деген ой келип, экөөбүз кеңешип, анан Акын Нурлу деген ат менен ошол 18 жылдын жай айларында WhatsApp тобун түздүк, тайпасын. Анан Клара жетектеп жакшы баштаганбыз. Анан эми адам деген пендечилик арзуу экен. Силер жаңы эмди жазба сөзүнө таандык обондугуңузда аткарып берип кетейин. Издебейбиз.
Жақсы жағыма қардан жағады, себебі bir ayda 60 жанакчы болса, bir өлді. Ошондон bir мыкты төпнө калган. Барпы, токтогул, жеңи жок дегендей. Ушундай жүздөгөн, миңдеген кишилер ар бир аймакта адабият менен кызыгып, поэзияга көңүл бөлүп, прозага көңүл бөлүп, кыргыздын кыргыздыгына көңүл бөлүп, кыргыздын сөздөрүнө маани берип, кыргыздын ырынын сабын үйрөнүп айткылары келип тарбияланып атса, ал чыгармалар элге кандай жетет, ал келечек. Ошондой эмгектенип аткан маалында адабий өзүнүн руханий дөөлөттөрүн кеңейтип атса, демек кыргыз кыргыздыгын сактап калат. Кыргыз кылымдардан бери дүйнөгө биринчи жаралган эл мына кечээ эле Пасхадагы кыргыздар жөнүндө айтылып атат. Кош төбө, төрт төбө, энеген дегендей. Кыргыз эсели түркүк деп атып, анан кийин түрктөрдүн тукуму деп калды. Бул абдан туура эмес. Бул биздин заманга, биздин кыргызга туура келбейт, тарыхка да туура келбейт. Түрктүн тукуму эмес, кыргыз бизден башка улуттар бизден пайда болгон улуттар. Мына миллион сап манас айткан кыргыз дүйнө элинде мындан башка жок. Мая өлкөсүндө дагы бүтүн эскерүүдө 200 миң жанагы жаш ылай тактачада жасап сакталган архивде француздар окуган Өлгө жаздым, ойлор ойго курчалды, сүрөтүңдөн акпай турду жаш тамчы, унута албайм канча аракет кылсам да, бул сүрөтүң каткан талай сырларды. Күндөр өттү, жылдар узап алмашты, эки жүрөк бир болбой зарлашты. Өмүр бою унутпа деп бердиңби, сүйүүм эмес ал сүрөтүң саргайды. Унутпадым, көргөн сайын сырдаштым, көзүң тиктеп барак долоору жаздым. Эске салып экөөбүздүн бакытты, балким азыр мен сүйүүгө муктажмын. Дем алыш күн базар ичи ызычуу, сатуучудан азыңдын алуучу. Окуяга күбө болдум кабыстан, орто жашта карьерага салуучу. Бир жаш келин чукул өңдө кыялы, апама деп арзан кийим сурады. Сатуучанда кымбатынан көрсөтүп, апаң үчүн алчы деди мынаны. Анда келин аста чытып кабагын, апам эмес, кайненеме аламын. Шашып жүрөм, бериңизчи батыра, кийимдердин арзанын. Орундатып сураганын кардардын, карбаластап та берди арзанын. Ойго батып турган бойдон сүйлөйүп, байкабапмын деп оозум ачып калганын. Жап-жаш эле көргөнүмдү жамалын, ошондуктан ойлободу баралын. Бир кезекте кийимдердин арзанын, кели менен өзү кийип каларын. Жайлы жашайын деп башкача, жаңы жашоо сага жазам саламга. Жаңы тилек, жакшы үмүт кыялда, жай баракат барам сага адамдап. Жүрсө мейли түбөлүккө сапарлаш, жолдорумда ою таза адамдар, жабытпайын жалгандардан жабыркап, жүрөгүмдү оорутпасын арамдар. Жалгыз кетпей жетеледим бакытты, жолдош болсун жандай жүрүп жакшылык, жок таштабайм эч убакта сүйүүнү, жүрөгүмдө катып алам жактырып. Жан дүйнөдөн жай таптык деп белгилөр, жазыла албай турушканын билдирип, жүрөбүз деп эми дайым жанымда.
жолго чыкты кут береке ийгилик. Жылмаюу да ууртума жарашып, жетин албай кошо чуркайт кубанып, жакшы тилек орундалып берем дейт, жаратканым өмүр берсе уланып. Ушуларымдагы бардык кут береке, ийгилик, жакшылык сүйүү, бардык жакшы тилектердин баарын сиздердин ар бириңиздердин жеке жашооңуздан да болушун каалайм. Мен бүгүн жараткан өзү насип болуп, сиздер менен мына ушундай бир майрамдын үстүндө насиптеш болуп, мына кечирген үстүндө жолугуп турганыма аябай кубанычтамын. Себеби мен айткан себеби мен 33 жылдан бери Россияда жашайм, Россияда турмун. Насип кылып 21-нде келип калдым эле. Ошол бүгүн бир майрамга катышып, буюрса эртең кайра жолго чыгабыз. Себеби биз ал жакта болуп калганыбыздын себеби дагы 90-жылдары мен жолдошум ошол жакта архитектурно-строительный университетти бүтүп, кесиби боюнча мастостроитель ошол боюнча иштеп калды, кесиби боюнча иштеп келип атат. Ошентип жашап калдык. Бизде Россиянын Томск шаарынын тургунубуз. Ал жерде мына Кыргызстандан барып окуган студенттер аябай көп. Себеби исторический наук бар, кандидат исторический наук, кандидат математический наук бар кыргыздардан. Бизде университетте мугалим болуп, ошол жерде сабак берип келишет. Жылда келип Кыргызстандын ар бир аймагынан, Бишкектен, Оштон студенттерди наградалап барышат да. Кыргыздарды аябай тартып, ошол архитектурный университетте аябай кыргыз жаштары аябай жакшы билим алып келип атышат. Жылда ал жактан бүтүрүп кетип атышат, жакшы кесиптердин ээси болуп атышат. Ошентип мен ошол жакта орус болуп кетпей, кичине жазып, ошо тиймеледим. Ошолорун алып берейин. Келчи ырым жазайын, эригүү келип, толкуп ырым жазайын, сендек жашап мокумуңа канайын, ай болуп кел, күн болуп кел, көктөгү, а мен сенин нуруң болуп жанайын. Жаз болуп кел, жаз гүлүндөй ачылып, жыпар жытың аяламга чачылып, тоо борунда мөлтүр кашка булактай, жан дүйнөмдөн турчудайым агылып, ала тоонун абасындай тазарып, келчи ырым өмүрлөргө жазалып, мокун канып окуганда арубак, жүрөк дайым турсун жашарып.